Кыргызстанда балдар үйүнөн башка камкордукту табуу маселеси курч. Багып алуучу үй бүлөдө балдар мээримдүү чөйрөдө өсөт. Бул алардын келечектеги жашоосуна жакшы таасирин тийгизет. Фостердик үй бүлө системасы өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө бар. Ага көп деле каражат талап кылынбайт. Кененирээк Сайфудин Мурзаевдин материалында. Кубанычбек менен Гүлнара Акимова көпчүлүккө үлгү. Жубайлар 5 баланы татыктуу тарбиялап эрезеге жеткирген. 11 небереси бар. Пенсияга чыккандан кийин жөн отурбай кароосуз калган балдарга мээримин төгүп асырап алууну чечкен. 15 баланы тарбиялап коомдун өнүгүшүнө үлүш кошсок дейт. Тажрыйбабыз бар. Анан бул жүйнөдө эми бир нерсе жасаш керек да. Биздин мамлекет үчүн, биздин коом үчүн бир нерсени өзгөртүш керек. Эми биздин азыр колубуздан келген ошол балдарды багып, ошолорду мындай жакшы адамдар тарбиялап өстүргөн деген оюбуз бар. Кыргызстанда жашап жаткан ар бир бала үй бүлөдө жашап, тарбияланууга укуктуу. Мындай ойду Светлана Ковалицкая да бекем карманат. Учурда бир кызды тарбиялайт. Дагы үчөөнү асырап алсамбы деген ниети бар. Уже полгода официально девочка. Жарым жылдан бери расмий түрдө асыроого алдым. Кызым жакында 15-ке толот. Анын курбусу бар. Курбусунун эки иниси ар кайсы жетимканаларда жүрөт. Аларды да кошо алсамбы деп турам. Есть два братика маленьких. Жети түгөй баланы кантип тарбиялоо керектиги тууралуу окуудан өтүп тастыктамага ээ болду. Фостердик үй бүлө тууралуу жобо Кыргызстанда 2012 жылы кабыл алынып, 2014 жылдан бери иштеп келет. Жалпысынан 47 үй бүлө атайын окуудан өтүп, анын 24-ü татаал турмушка кабылган 43 баланы тарбиялоодо. Эң негизгиси интернатта чоңойгон бала менен жана үй бүлөдө чоңойгон баланын айырмасы аябай чоң болот да. Интернатта балдар ал жерде мындай ата эненин мээримин көрбөйт да. Ата эненин мээрими жок болот. Бул жерде ата эне ата кийим, эне кийим алардын ролун билет, алардын мээриминде чоңоет. Ошону менен бирге эле бала турмуш шартына дагы даяр болот да. Өзү чай коюп, өзү тамак жасап, кадимки үйдө чоңойгондой эле бала болуп чоңоет да. Фостердик үй бүлө баланы багууга гана алат. Башкача айтканда, бала мурдагыдай эле жетим деп саналат. Аны асырап алуу тууралуу маалыматтар банкта сакталат. Багып жаткан ата энеге айына 6000 сомго жакын айлык төлөнөт. Бул баланын кийими, тамагына жумшалат. Багып алуучу үй бүлөгө бала келишими аркылуу убактылуу жайгашат. Ал кандай тарбияланып жатканын мамлекет көзөмөлдөп турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы интернаттарда 14 000 жакын бала бар. Мунун 5% гана томолой жетим. Сайфудин Мурзаев, Сайкал Султанкулова, Коомдук 1 канал.